Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагыдай өз ишин улантат. Бүгүнкү чыгарылышта биз Кыргызстанды кимдер канткен өнүктүрөт деген суроолорго жооп издөө багытында уюштуруп жатабыз. Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адыкан Мадамаров жана 93 кыймылынын мүчөсү Максат Мамытканов студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроону Адыкан мырза сизден баштайды. Кыргызстан бир туруп эле жанагындай эң өнүккөн Швейцарияга айланып кетет, бир туруп эле экономикабыз дүркүрөп кетет. Жок дегендери жанагындай коррупция жок, бир криминал жок өлкөгө айланып калабыз да. Бирок бул нерселер шайлоодун алдындагы гана Кыргызстандын абалы. Эми реалдуу жашоодо бүгүн көрүп атабыз, билип атабыз. Анан сиз тажрыйбалуу саясатчы катары 4 жолу депутат болдуңуз, мамлекеттик кызматтарда иштедиңиз. Бул жагынан сизге тажрыйба жетиштүү эле. Анан бүгүнкү абалы 25 жылдык абалы көрүп атабыз да. Анан кандай баа берет элеңиз, сиз эмне дейт элеңиз ушуга? Бул 25 жылдын ичинде ар бир бийлик келген болсо, биз алга кеттик, биз көтөрүлдүк, биз жылдык, биз гүлдөдүк, алдына кетип калдык, бизге теңелер киши калбай калды деген бүт баары калп караандай кызыл жалган. Бүгүн деле айтышып атпайбы, мына Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй биз мындай бир эмне дейт, инвесторлорго бейиш аралчасын жараттык деп. Эми баягы башы жоголуп калган киши ар кандай деп айтса болот да. Ойлонуш керек да, айтып атканда, не деп жооп берем мен кийин эртең деп. Мына биз бүгүн 112-чи деңгээлге түштүк. 112-чи орунга түштүк. Мамлекеттердин ортосунда. Мындан 2 жыл башта эле 9 орун жогоруда элек. Муну мен берген жокмун, бул бааны эл аралык дүйнөлүк уюмдар берип атат. Биз ошол 25 жылдын ичинде 5 миллиардка жакын карыз алган болсок, ошонун 50% соңку 4-5 жылдын ичинде пайда болду. Бул деген сөз мамлекет жок. Максат мырза, эмне кылсак өнүгөбүз? Биринчиден, алдыга жылыш үчүн алдыдагы жолду көрүш керек. Алдыда эмне турат? Жолду көрүш үчүн ошол жолго түшкөнгө максатың болуш керек. Ошол жолго туура барамбы же туура эмес барамбы? Андай жолду тандаш үчүн тажрыйбаң болуш керек, аркадагы болгон тарыхты билишиң керек. Сага чейин кандай болгон, сенин убагында кандай болот, сенден кийин кандай болот деп. Ошентип жол тандамай ар бир адамдын өзүнүн ичинде бар. Сен баланы кичинекейинен өстүргөндө тарбиялайсың да. Баарыбыз мынакей бакчага барганбыз. Баарыбыз мектепте окуганбыз. Баарыбыз институтту бүткөнбүз. Эптеп-септеп баарыбыз мамлекеттик ар кайсы даражада иштеп, анча-мынча болсо дагы опыт алдык. Анан бир деңгээлге жеткенде ар бир жаран өзү ойлоно баштайт экен. Мен туура баратамбы? Мен туура жол менен кетип баратамбы? Мен эмне адам болуп атам? Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Биздин келечегибиз кандай болот? Мисалы, биздин келечегибизди биз азыр ачык эле көрүнүп атат, эмне болот? Бизден кийинки биздин балдарыбыздын келечеги кандай болот? Алар кандай мамлекетте жашайт деп, азыр бул деген мамлекетте эч ким ойлонгон жери жок. Ошон үчүн биз деген айласы кеткенибизден анан чыгып айтып атабыз. Силер деген туура жасап атасыңарбы же туура эмес жасап атасыңарбы деп ким менен кеңештиңер? Силерге ушул жолго түшкүлө деп ким Аныктама берди. Аныктама берди. Же өзүңөр ушуну тандап алып кетип баратасыңарбы? Өзүңөр тандасаңар, анда эмне себептен ушуну тандап алдыңар деп. 25 жылдын жыйынтыгы конституциябыз жок. Биздин тышкы карызыбыз жакында 4 миллиардтан ашты, эми 6 миллиард болот деп уже серепчилер айтып атат. Ушинтип биздин деген Кыргызстаныбыз болгон 6 миллион эле киши. 6 миллион кишибиздин ар бир башыбызга $1000 туула эле балдардын башына уже ошонун баарын ким төлөйт, карыздардын баарын? Кийин деле алар деле келет да 25 жылдан кийин. Эми сиз бүгүнкү абалды сүрөттөп бердиңиз да, аябай кооз кылып. Не кылыш керек? Кантип өнүгөт Кыргызстан? Биздин алдыбызда кетип бараткан бизден улуураак агайындарды угуп отурдук. Мынакей биз жаш кезекте Акаевди ой академик деп жүрдүк. Ой ушул бирдемени ой асыл бирдеме менен жасайт го деп ишенип жүргөнбүз. Аягы эмне болду, качып жоголду.
Биринчи революциядан кийин ой бирдеме болот экен деп баарыбыз жүрдүк да аягында көрдүк эмнеменин бүткөнүн. Эл кырылып, атылып, кан төгүлүп, ошо менен кетти. Текебаевтан кийин баары ойлогон да эми нормальный болот экен деп. Эми бир акылга келет экенбиз деп. Жок, мунусу туруп алып эле биз деген парламентский өлкөнү түзөбүз деп туруп өзү конституцияны жазып алып, аны деген ким кол коюп берип туруп, ким тактап бергенин эч ким мынакей таппай жүрүшөт эми. Биз 6 жыл эч ким көрбөгөн конституция менен жашап келет турбуз да. Ошон үчүн биз деген келерки учурда мынакей сен деле 30ка чыгып калдың. Мен 50ге карап калдым. Байкебиз 60-та тамагын жеп атат. Эми ушу биз деген аркабызды карап, алдыда бизде бараткан байкелерибиздин жолун көрүп, туура эмес баратканыбызды анык билип туруп, ошон үчүн биз айтат, токтогула. Адашып ушинтип жүрө беребизби биз? Адашкандан кийин токтош керек. Токтогандан кийин башты деген 360 градус айландырып туруп, көрүп туруп, туура баратабызбы, туура эмес баратабызбы деп биринчи аң сезимди толтуруп туруп, анан ошондон кийин эгерде адашканыбызды, мына 25 жылдык биздин жолубуз адашканыбыздын кесепети. Демек биз деген кайра башына барышыбыз керек. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Конституциялардын баары деген мыйзамсыз жазылган. 93-жылкы бир эле конституция реалдуу түрдө, мыйзам түрүндө жазылган болчу. Легитимдүү. Бир эле кагаз бар бизде. 93-жылкы кабыл алынган конституция. Ошого барсак келгиле биз деген ошого келели башына. Анан ошого азыр 93-жылдан бери канча мыйзамдар кабыл алынды. Экономикабыз канча айланды, канча жерлер сатылды, менчек киргизилди, тигүү киргизилди. Биз айтып атабыз, келгиле, калганын баарын таштайлы. Молардын баарын. 93 конституция келели. Муну таппай атасыңарбы? Калганда, эгерде муну таппагандан кийин, буга чейинкилердин баары туура эмес болуп чыгат. Кеп. Ошон үчүн айтып атабыз, келгиле, башына келип туруп, ушул жерден жаңы кадам шилтейли. Ушул жаңы кадамды шилттердин алдында баарыбыз чогулуп алып туруп, кеңешип туруп, кайсы тарапка барабыз, кандай жол менен барабыз. Бирок мунун баарын деген эски кишилер уже жасай албайт. Биз аларга ишенбейбиз. Мына мен деле мынакей институтту бүткөндөн бери 20 жылдан бери ушуларга ишенип жүрүп, кимдерге конкреттүү? Бүт азыркы жетекчилердин баары. Мынакей Текебаев 20 жылдан бери жүрөт. Парламентаризм депутат болуп жүрүштү баары. Адахан мырза деле канча кишилер менен чогуу жүргөн. Эми деген азыр эми көрдүңүз да булардын деңгээли кандай экенин. Көргөнүм. Же булардан айрылыш керек, силер менен мен барбайм деп. Кол үзүш керек да булардан. Башка муун жаңы кишилер келиш керек. Жаңыланбайынча биз деген эч кача бара албайбыз. Мындайда аябай жүрөктү ооруткан менин маселем, аябай жүрөгүмдү оорутат да. Дал ушул мен кыйкырып жүргөн сөздөр да азыркы сөздөрчү. Айланайындар, Акаевым жарабайт, бул мамлекетти талкалап атат десе, Мадумаровду камаш керек деп кыйкырышпадым. Ошол эл бүгүн мага акыл үйрөтүп атат бүгүн. Мадумаровду камаш керек, Акаевге каршы чыгып атат деди. Кече Бакиевди конституцияда жок органды түзүп алдың, балаңды ушу мамлекет өкмөттүн жетекчисине коюп алдың деп айтышсам, жардам бергенин ордуна Бакиевди сындайсыз деген Отунбаева Бакиевди коргоп, мени жектеп, баягы бүтүндөй Ак Жол партиясы менен жогорку кеңештен айдап чыгышкандан кийин эми ошолор келип алып кайрамага акыл үйрөтүп атпайбы? Кептин баары өз убагында айтылганда маселе. Орустарда бир сөз бар да, өз убагында айтылбаган чындык жалганга караганда көбүрөөк зыянын тийгизет дейт. Мына ошол өз убагында айтсаң эч качан жакпайсың. Жакпайсың. Азыр мына Максат мырза айтып аткандай, мен оң тарабына да жакпайм, сол тарабына да жакпайм. Эмне? Себеп экөө бирдей. Эч айырмасы жок. Менин бардык интервьюларымды карагыла. Атамбаев дагы оппозициянын деп жана парламентте отургандар бирдей эч кандай айырмасы жок. Мына Темир Бирназаров деген жаш кинорежиссердин жакшы фильми бар. Белгисиз маршрут деген. Бир автобуска отуруп алгандагы азыр Максат мырза айтып аткандай, шопурдан сурап коюш керек да, кайда баратабыз? Кайсы жол менен, кайсы багытта, кайсы шаарга барабыз? Караколго баратабызбы же Кара-Балтага барабызбы? Деген киши жок да автобустун ичиндечи. Өзү билген жагын айдап алып кетип баратат. Мына ошол фильмди көрдүңөрбү? Ооба. Керемет фильм. Аябай сонун фильм. Март Ашимович Байжиевдин дагы мыкты бир чыгармасы бар. Мына ошондойдо эч сурабайт. Болот Шамшиев дагы бир чоң макала жазган эле. Биз баратабыз, сурап койгон жокпуз дейт. Кайда баратабыз деп сураган жокпуз. А сурасаң айтат ишин болбосун дейт.
Эмнеге? Могул жагынан бир интеллигентти жыйнайт, баягы аксакалдарды. Эмнеге сен ажообузга суроо бересиң, сенин жумушуң эмне? Суроо берме ага деп, камагыла деп кыйкырып чыгат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Текебаев эле күнөөлүү деп эле бир жактан апапак болуп отуруп алган коом күнөөлүү. Коом жоопкерчиликти кошо тартыш керек. Коомдо эмне кылсын ага? Акаевди азыр кая тур. Акаевди, Бакиевди жерге сууга тийгизбей көктөн мактап жүргөн журналист, телевидение, гезитте, радиодо какшап жүргөн журналисттердин кайсыл моралдык укугу бар бүгүн көчөдө басып жүргөнгө? Биз менен согушту, күрөштү. Ошол эле Нишанбек Кочкоровго окшогон не деген кишилер сайрап чыгып атты. Неге алардын жоопкерчилиги жок? Биз түшүнүшүбүз керек да, ар бир кишинин өзүнүн жоопкерчилигини өзүнө куржунуна салып беришибиз керек. Коом эмне кылыш керек деген суроо берип атасыз. Коомдун көзү ачылышы керек. Коомдун пейили тоюш керек. Бүгүн акылыңды өлчөбөй калды да. Бүгүн акчаңды өлчөйт. Бүгүн идея, мына Максат мырза алтын идеяны айтып атат. Керемет идея айтып атат. Бирок Максат мырза барып туруп, ушундай кылышыбыз керек, айланайын, коом, эл, журт, ушул жол менен барышыбыз керек десе, муну укпайт да. А мунун ордуна заправкасы бар, базары бар, экөө барат дагы, 2 жылкыны союп берет, Максат киши эмес дейт. Десе элдин баары кыйкырат, о, киши эмес, башыбызды айландырып атпайбы дейт да. Коомбу ушул? Ушул элби? Ошондуктан эл кандай болсо, бийлик ошондой болот. Бул туура. Бирок бүгүнкү абалга эми бүгүн эле 4-5 жылдын ичинде эле Кыргызстан ушинтип калбады да. 25 жылдык таасирдин айынан ушул абалга келдик. Анан бүгүнкү күндө коомду ушундай жанагындай күн карама дегендей пикирди айтып атасыз да. Бирок кимге ишенет коом? Айланайын. Мисалы үчүн сиз деле мисалы 4 жыл депутат болдуңуз, парламентти башкардыңыз мезгилинде аябай жакшы эл үчүн иштейм деп ушундай эме кылдыңыз да. Эмне кылдым? Натыйжада эмне болдум? 4 жолу депутат болуп 4 тыйын деген пайда көрүп өптүрмүн мен. Ошол эл айтып атат. Өзүнө өзү пайда кылбаган элге пайда кылмак беле деп. Ушулбу коом. Бирок бул коомдун алдында тазалык үчүн эмес, Алланын алдында тазалык үчүн иштеш керек. Бул бир жагы, тарыхтын алдында дейбиз. Тарыхты деле кызыкпайт азыр коом. Тарыхыңа деле бир тыйын. Барып эле жакшынакай акча берип койсоң, тарыхыны атам бияктан келди, апам бияктан келди деп жазып берип атпайбы. Ошондой эле жазып коет. Бул тарыхтын алдында деп, мен ошол парламентте сүйлөгөндө депутаттарга кайрылганда айтат элем. Мен силерге кайрылбайм. Себеп баары маңкурт. Акаев эмне десе, Бакиев эмне десе ошону жасайт. Мен айтпадым беле, түшкө чейин бирди айтып, түштөн кийин айныган президенттин келечеги болбойт. Ошондуктан спикерликтен кет деди, кеттим. Ким туура болду? Мен туура болдум. 10-жылы референдум өткөрдү. 2 област кыйрап, күйүп аткан мезгилде референдум өткөн жок, эл катышкан жок дедим. Баары тытып жеди мени. Кече Атамбаев 31-нде өзү айтты. Референдум болгон жок, мынча эл катышкан жок. Отунбаеваны айттым, бюллетенде болгон жок. Самозванка деп ошол мезгилде. Биринчи, мен эмне кылдыңар? Тыттыңар чекеден. Тирүүлө казанга салып кайнаттыңар. 6 жыл өткөндөн кийин аны эч ким шайлаган эмес, ал президент эмес эле деп кайра айтып атасыңар мага. Кептин баары убагында көзүн мындай бир кененирээк ачып туруп, ачуу болсо да ошол чындыкты кабыл алып коюш керек. Тилекке каршы бүгүн албайт ошондой кабыл. Мына 4 жолу депутат болдуңуз, мен сыймыктанам. 4 жолу депутат болуп, ушул күнгө чейин Мадумаровдун мыйзамдары кыйшайыпсыз иштеп атат. Айрыкча социалдык тармакта. Анан бийликте болдуңуз. Бийликте болгондо мына макул 10 ай вице-премьер болуп турмун. 1 жыл госсекретарь болуп турмун. Ал жактан бул жакка, бул жактан ал жакка эле көчүрүп отурган болсо 8 айда 7 айда эмнени жасайсыз? Тапкан эле ушул бийликте олтурбадыңыз беле? Ооба. Ошол жерде олтуруп да күрөшүп олтурдук биз. Жарабай турган болгондон кийин бийлигиңди да, байлыгыңды да кошуп тартып ал деп басып кеткен кишибиз биз. Так даана интернетте маалыматыңыз турат агай. Шорду элге 1000 башчы, өсөөр элге 1 башчы деп. Мен ошо шайлоого чыкканда анан ошол ооба, сиз президенттик бийликти жактырып, президенттик бийлик болуш керек деген позицияны карманып келдиңиз. Анан азыркы пикириңизди угуп, азыркы сөзүңүздү уксак, сиз айтып атасыз, президент эмес, ким президент болгондугуна деп атасыз. Анан ушул сөзүңүздөн мен бир суроо бергим келип атат. Кандай киши президент, кандай киши элдик жетекчи болсо, Кыргызстан өнүгөт? Элге жараша болот.
моомдо бир калыбын турган тажрыйбалуу саясатчы катары бир калыбын айтып бербейсизби? бир калыбын айтып берсе, мен Анын мүнөзү кандай болуш керек, анын саясий аң сезими кандай болуш керек, анын жүрүш турушу жана башкалары. мындан 15 жыл башта Жаш Мадумаровдун айткан мүнөздөмөсү турат гезиттерди барактагыла. Кыргызга кандай президент керек? Жусуп Абдрахмановдай чечкиндүү. Исхак Разаковдай чечен, биларман киши керек. Турдакун Усубалиевичтей кытмыр ар бир ишти кагазга жазып алып жасап жүргөн киши керек. Абсамат Масалиевичтей таптаза койдун оозунан чөп албаган инсан керек. Бекмамат Осмоновго окшогон келбеттүү бир күркүрөгөн азамат керек. Мына бешөөөнү кайнатып казанга ичинен бир киши кылсаң, Кыргызга керемет президент болот деп. Эми эл тандасын. Барбы бүгүн коомдо ушул адам? Эми коомдо кандай адам болбосо коом болбой эле койсун. Атамбаев айтып атпайбы, мен кетсем Кыргызстан эмне болот деп. Мен жооп бердим. Манас өлгөндө да Кыргыз жоголбогон, Атамбаев кетсе эле жоголуп калабы Кыргыз? Жоголбойт Кыргыз. Түгөндү дегенде түтөгөн Кыргыз. Мана ушул арасынан чыгат, чыкпай койбойт. Бирок баягы адашкан коомду, пейили бузулган коомду туура жолго салбайбыз деп атат жараткан Алла. Биринчи пейилибизди тазарталычы, оңдойлучу биринчи кезекте. Биз алдым жуттумдан качалычы, арам тамактан качалычы, 200 сом, 500 сом алгандан качалычы шайлоо болуп аткан мезгилдерде. Анан ошондо адамдын акылын тандайлычы, байкайлычы, эмне болду, мунун жүрүш турушу кандай деген. Сизге деле ошол суроону бергим келип атат да. Кандай адам келсе Кыргызстан өнүгөт? Эл, журт өзүнүн маалы менен, өзүнүн мууну менен өсөт. Мынакей Совет убагында жашаган биздин ата-бабаларыбыздын жолу ошол болгон. Союз урап туруп демократияга өткөндө бизден улуураак кишилер өздөрү демократ деп алышып жүрүштү. Мынакей кесепетин көрүп атабыз, алардын ишмердиги эмнеге алып келип отурганын. Биз мына 40тан ашып 50гө чыгып калалы деген, биз деген жашта эмеспиз, карда эмеспиз, орто кездеги кишилербиз. Мына бизге окшогон кишилер СССРди курган, фашисттер менен согушкан, мамлекетти деген бекендеп, ошо менен алып кеткен кишилердин баары орто жаштагы болот. Ошол орто жаштагы муун жоопкерчиликти мойнуна алып, ошо менен иш кылыш керек. Анткени биздин алдыбызда кетип бараткан байкелерибиздин жолу туура эмес экенин биз көрүп, аларды туурашыбыз керек эмес. Биз андай барбашыбыз керек деп ачык айтышыбыз керек. Силер бизди адаштырып, туура эмес жолго алып баратасыңар деп. Силер деген ошентип элди алдабагыла да биз да алданбайбыз. Бизден кийинки муунга да биз айтып коюшубуз керек. Силер моулардын аркасынан барсаңар, жанагы белгисиз маршруттагы автобуска чөм десеңер чөө бергиле. Биз ал автобуска түшпөйбүз. Туура, кете бергиле. Биз деген өзүбүздүн жолубуз бар, өзүбүздүн ишибиз бар. Биз ошо менен иш кылабыз деп, биз жаңы муун чыгып, орто муун, жаш муунду да чогуу ала кетип, мынакей алдыбыздагы муунду чаап салышыбыз керек. Кереги жок алар бизге. Бизди адаштыргандардын жолун биз баспашыбыз керек. Ошон үчүн азыркы Кимдер бүгүнкү күндө конкреттүү мамлекет адаштырганга барды сиз? көрүп атпайсыңарбы? Эң биринчиден бизди адаштырган ким болду акыркысы? Текебаев болду. Мына парламентский конституцияны жазып алып туруп, парламенттик мамлекетти түзөбүз деп, элдин баардыгына биз деген парламенттик өлкө деп жүрүшөт дагы, биздин деген конституция боюнча биз парламенттик мамлекет эмеспиз да. Азыркы мынакей киргизилип аткан деген өзгөртүүлөр боюнча биз деген эми Алмаш Аршенич айтып атпайбы? Эми биз деген кура парламенттик мамлекет түзөбүз деп атат. Демек буга чейин Текебаев кура парламенттик эмес мамлекеттик түзүлүштү киргизиптир да. Атамбаев болсо эми парламенттикти киргизем деп атат. Эми биз деген парламенттик өлкөгө өтчү болсок, жаңы конституциясы менен, жаңы өзгөртүүлөрү менен, анда биз даана ит болуп чыгабыз. Биздин кыргыздарга деген партия деген түшүнүк кирген эмес. 80 жыл СССР убагында КПСС болуп жүргөндө партия деген түшүнүк кирген эмес биздин деген. Айыл жеткеде жүргөн кишилерге сен кантип түшүндүрөсүң, партия деген до сих пор түшүнбөй жүрүшөт. Ошон үчүн бизге деген бул түшүнүксүз нерсе. Ошон үчүн 90 конституцияны жазып атканда аны 3 жыл жазышкан. Депутаттар 2 жыл аны деген аныктап жүрүшүп, бүт СССРдин болгон бүт юридикалык институттар Москвадагылар жазып беришкен. Ошолор аныктап, биздин деген Орто Азиядагы менталитетибиз башка, биз деген партияларга бөлүнсөк, анда бүт барыбыз укум болуп туруп, бөлүнүп туруп, анан чачыранды болуп кеткенибизди түшүнүп туруп айтышкан. Силер мажоритардык бир мандаттуу өзүңөрдүн араңардан, ар бир округдан
өзүңөргө керектүү, өзүңөр ишенген, өзүңөрдү алдыга жылдыра турган жигитти алып келип туруп депутат кылып киргизгиле. Ошону менен иш кылгыла, ошондон жоопту суралгыла деп тур. Ошентип мамлекетти курагыла деген. Манасыбызда жазылып турат. Манас ким кылган? 40 чороосу кылган. 40 чороосу жок, кайдагы манас болот бизде? Ошон үчүн биз азыр деген 40 чорообузду тандашыбыз керек, дагы бир манасыбызды алып чыгышыбыз керек. Качан тандап бүтөбүз эми? Тандалуу эле келатат, Тандалып келатат. Биз деген өзүбүз, мына сен, мен, бизди карап аткандай, Адакан байкебиз айткандай, коомчул карап, биз деген жаңы мүнөздөгү саясатчыларды чыгарышыбыз керек. Мына мен деген моундай болушум керек. Башында айтпадыңыз беле, тажрыйбалуу, дастыккан, бир мамлекет үчүн иштеген, мамлекеттик структураларды жанагындай тизмесинен өтүп чыккан инсандар келсе, ошондой эле болобуз деп эледиңиз азыр. Ал деген инсандар бир күндө жаралып калбайт да. Мынакей азыркы деген конституция боюнча 18 жаштагы бала депутат болуп кирип отуруп алат. Сен институтту бүтпөй туруп кантип закон чыгарасың эгерде сен иштебесең, бир кагазды толтурганды билбесең. Демек тажрыйба керек. Тажрыйба сөзсүз керек. Бирок ал тажрыйбага туура үйрөтүш үчүн жаштарды деген бүт структураларга киргизип туруп, ошол жактан тарбиялап чыгышыбыз керек. Жок дегенде 5-10 жыл тарбия алып туруп, тажрыйба алып туруп, андан ошондон кийин мамлекеттик деңгээлде жетекчиликке даярдаш керек. Азыр сен деген автоматты кармак алган баланы алып барып туруп, дивизияны башкар десең, кантип башкарат? Бизде алып барып алып туруп, эч жерде иштебегендерди азыр деген губернатор кылып коюп атышат. Туура. Эч деген түшүнбөгөндөр бизде азыр энергетиканы деген түзүп атышат. Энергия холдингти жасап. Бир электростанциянын бир тетигин түшүнбөгөндөр азыр деген энергетиканы башкарып аткан кез азыр. Аскерди болсо эч жерде согушпагандар, бир взвод менен башкарбагандардын баары азыр реформаларды жүргүзүп атат. Бир күн аскерде служба кылбагандар азыр Совет безопасностьтин башкарып аткандар азыр. Анан ушундай мамлекетти ким коргоет анан? Эртең. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Биз жаңы саясатчылар чыгып келип туруп, элдин алдына чыгып айтышыбыз керек. Биз деген буларды туурабайбыз. Биз деген жаңыча жашайбыз. Мына манасыбыздын деген алдыда элесибиз бар. Ошондой болушубуз керек. Адахан мырза, кошуласызбы? Бул жакта айтып атат, жаңы жүздөр келиш керек. Эски муундар кетиш керек. Биздин партиянын баягындай эски муун жоголгондон Кыргызстан өнүгөт дегенде позиция болуп атат. Эми ушул нерсеге кандай карайсыз? жоготуу жагынан Кыргызстан биринчи орунда биз өзү негизи жоготуп эле келатабыз. Баарын эле жоготуп атабыз. Эч нерсе таппай атабыз. Биздин партияга 10 жыл болот 1 декабрда бүтүн Кыргызстанга. Ошол партиянын программасында 93-жылкы конституцияга кайтып келүү деген программа турат. Жападан жалгыз биздин партияда ошол 93-жылкы конституцияны кайтаруу. Эмне үчүн? Азыр Максат мырза айткандай, бийликтин 3 бутагы тең салмак болгон. Аны азыркы бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген, же болбосо жанакы базардан келе калып, же башка жактан келе калып эле улак чаап жүрүп келип түшүп калган эмес ак үйгө. Залкар биздин ата-бабалар, ошол Турдак Коносубалиевич, Абсамат Масалиевич, ким Апаз Жумагулович, Медет Шеримкулович, мына ошого окшогон аксакалдар ойлонуп, калчап, отуруп кабыл алган конституция 5-майда ошол конституция. Кеп конституцияда дагы эмес. Кеп биринчи кишиде. Биздин эл коом мындай болуп калды да. Арыктан аябай жаман суу агып атат да. Ар бири өзүнүн үйүнүн алдын тазалап атат. Анан анын ар жагына өткөндө баары бир эле баягы акыр чыкыр да. Кеп башын тазалаш керек да. Ушуну эч ким келгиле барып булактын көзүн тазалап кое десе эч ким барбайт. Мен эшигимдин алдындагы гана арыкты тазалайм дейт. А эшигинин алдындагы арыгы ким? Өзүнүн шайлаган депутаты, өзүнүн акими. Бүгүнкү күндө мисалы Өзгөн районуна, Каракулжа районунан, же Тоң районунан, же Жетөгүз районунан аким алып барсаң, оодарылып кетет ошол жер. Эмнеге? Элди соңку мына 5-6 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй бөлүп бүттү. Эң туура айтат. Партиялык башкаруу деген ушундай бир акылдуу элдердин ойлоп тапканы. Мамлекетти бөлүп жарыш үчүн эмне кылыш керек? Конституция сунушташ керек. Конституциянын ичинде эмне деп коюш керек? Партияга бөлүш керек. Бир бүтүн бир атадан бир энеден туулган кыргызың бүгүн кырылып 40 эмес 150-ге бөлүнүп атат. Бирок буга чейин эле бөлүнүп келбеди, уруу болуп, жанагындай. Ал болгону менен мындай болгондо баягы той аштарда гана маселе. Баягы учаны кимге беребиз, жана жамбашты кимге тартабыз деген сыяктуу. Ошондо гана бул символикалык. А бүгүнкү күндө муну расмийлештирип койду азыркы турумдукчулардын конституциясы менен. Кантип?
150 партия пайда болду. Ар бир партия өзүнүн кожоюну бар. Бүгүнкү күндө мына массалык маалымат каражаттары дагы силер дагы бөлүнүп бүткөнсүңөр. Ар бириңердин үстүңөрдө төбөңөрдө кожоюн бар. Кожоюнду гана мактайсыңар, бул киши айтып аткандай Манастан кийинки Манас ушул. Сентябрды карасаң кожоюну Манас, Ош ТВны карасаң анын кожоюну Манас, НТСти карасаң Бабанов гана куткарылат, КТРди карасаң Атамбаевди гана куткарылат. Муну маалыматты дагы башаламан кылып бүттүңөр. Ошондуктан бир аз жерге түшүшүбүз керек да. Же биз кыргыз улут болуп калабыз, же болбосо кашайып сырттан башкаруучуну чакырабыз. Башка жолу жок. Бир суроо агай. Бүгүнкү күндө көрдүңүз 2015-жылкы шайлоо Кыргызстандагы болуп көрбөгөндөй бир жанагындай сатып алуу болду деген маселелер айтылды. Анан шайлоо барган сайын ушунчалык кымбатка туруп келип жатат. Адамдардын аң сезимин буруш деген өтө баалууга айланып жатат. Адамдар ушунчалык ишеними сууп калды. Кыргыз саясатчыларына ишенүү мисалы үчүн өтө бир кыйын абалга келди да. Анан ушул абалдан сизге бир суроо бергим келип атат. Эл жанагындай ишенбегендер да бар да. Ишенген дагы бар. Эми сиз бир элди алдап көрдүңүз беле жанагындай кызматта жүргөндө, деги эле ушул саясий чөйрөдө жүрүп? Элди алдабаган үчүн ушул кейипти кийесиң да. Мага эл ошентип айтты да. Сен катуу жооп берип атасың. Оорукана курасыңбы десем, курбайм деген. Ал менин милдетим эмес, депутаттын милдети эмес. Көпүрө куруп бересиңби? Курбайм. А башкалары барып айтты да, биз көпүрөңдү да куруп беребиз, мектебиңди да куруп беребиз, үстүңө чатыр да беребиз, анан кийин 5%дан насия беребиз. Кызылдай калпты айткандардын баарын эл көтөрүп келди да. Бул эмне? Шайтандын заманы. Доор ушундай. Бирок мына ишеним кетти дегенге мен такыр кошулбайм да. Москвага 27 чакырым калганды дагы немистер. Совет эл ишенген. Жеңиш биз тарапта болот деп. 27 чакырым калганда. А бүгүн биздин элибиз кантип ишенбей калды? Бүтүн алда жок. Үмүт үзүлүп, анан акчасын алайын, андан көрө тынчыраак жашайын деп атпайбы? Бул баягы мисалы ыйманга келбестиктин же окубастыктын бир шылтоосун издей берет го. Эртең менен сабакка бардыса башым ооруп атат деп коет го. Ичим өтүп атат деп коет балдар. Жалкоолонуп баргысы келбегендер. Ошон үчүн биздин коомдагы жалкоода барып күрөшүш керек. Анын үчүн максат күрөшпөйт. Максат өзүнүн тагдыры үчүн өзү күрөшөт. Мен өзүмдүн тагдырым үчүн өзүм күрөшөм. Сен өзүңдүн тагдырың үчүн өзүң күрөш. Үчөөбүз бириккенде мамлекеттин, элдин тагдыры үчүн күрөшөбүз. Анан барып алып эле алар мага добуш бербейт. Өзүнүн келечегине добуш берсин. Биздин көз карашка добуш берсин. Биздин программага добуш берсин. Алар кимдин казаны чоңураак кайнаса ошол. Алар көбүрөөк жейт. Андан көрө акчасын алайын деп атпайбы? Ошол баягы шайтандын азгырыгына кирип кеткендер. Үмүтсүз. А үмүтсүз жалгыз жападан жалгыз шайтан. Анан бул шылтоо билип турат. Мынтет да. Туура, силер тазасыңар, силерге добуш беребиз. Силер эле деп жүрөбүз. Бирок булардыкын алып коелу. Көрдүңбү? Бирок соңку шайлоо дагы бир нерсеси менен өзгөчөлөндү. Шайлоону Борбордук шайлоо комиссиясы өткөргөн жок. Муну Тайыр Сарпашев деген жигит өткөрдү. Анан агай, сиз мыйзамдуулук деп аябай ушул мыйзамга тартип деген маселени көп айтасыз. Анан жанагы 2011-жылкы президенттик шайлоодун алдында президенттик маарага аттанууда жанагындай өзүнчө бир агитацияга убакыт келет да. Ошол учурда сиз алдын ала эле Кыргызстанды бир төрө кыдырып чыкканыңызды билебиз. Анан сиз азыр сөзүңүздүн башында айттыңыз, акчам жок, бир 4 жолу депутат болдум, эмне деген кызматтарда жүрдүм, бирок бир өзүм үчүн мүлк жыйнабадым дедиңиз да. Анан ошол бүгүнкү күндө ар бир кадамың акча. Бул босогодон чыкканың акча. Анан ушул учурда сиз кайдан таап, анан жанагы мыйзамдын алдынан жанагындай агитацияда жүргөндүгүңүз кандай бааланат? Биринчиден 2011-де айтып атасың, 2011-жылы 13.000 чакырым жүрүп мен кыргыз айылы калган жок, мен барбаган. Ооба. Бирок ошол агитациялык өңүттөгү чакырык болду да ал. Агитация дейсиңер, кандай десеңер дей бергиле, барсаң бардың дейсиң, барбасаң чыкпай койдуң дейсиң, барыш керек. Эл менен жолугушуп, эл менен көзмө-көз. Себеп мен теледен чыкканга акчам жок. Мен жанакы НТСке окшоп, же болбосо башка телекомпанияларда кылып ачып коюп аптырмын, уурдап же болбосо басып алып аптырмын ошолорду. Кезинде ошону басып койсо болмок экен. Эл менен барып жолугушасың.
Менин майымды, менин машинамды, менин баргандагы жаткан жеримди, ичкен тамагымдын бүт баарын ошол жердеки күйөрмандар талашып олтуруп, биздин үйгө конуңуз, биздин үйгө келиңиз, мен куюп берейин, менин машинам менен жүрүңүз деп жүрөт. Менин байлыгым ошол. Эл колдоду ошондо. Эл колдоду. Биринчиси Кудайдын колдоосу, эл себепчи. Өнүгүү деп сиз эмнени элестетесиз? Эмне деген бул өнүгүү дегенди сөздүк маанисиби, түшүнүгү кандай бир баа берет элеңиз? Кандай багытта сурап атасың? Партияны сурап атасыңбы же сөздүн маанисин? Жалпы партия эмес, Кыргызстандын өнүгүүсү жөнүндө сүйлөшүп атпайбыз. Мынан өнүгүү дегенге кандай аныктама берет элеңиз? Аң сезимдин өсүшү бул. Аң сезим. Мен айтып атам, бүгүнкү күндө конституция деп эле биринчи катарга аны коюп койгон. Ал бир кагаз. Ал кагаз. Мына жоготуп деп жоготуп берсе дагы жашап атпайбы Кыргызстан? Жок да, мына жок конституциясы жок эле жашап атпайбы? Коом өнүгүш үчүн ар бир коомдун мүчөсү болгон пенде өсүш керек да. Мисалы мына мечитке. Мечитке кирип миңдеген киши кирип атат. Бирөөнү текшерип атабы? Ай сен дааратты туура алып келдиңби деп мечитке кирип баратканда текшерип атабы? Жок. Эмне үчүн? Себеп туура эмес даарат алган болсо, азабын өзү тартат аркы дүйнөдө. Туура алып келген болсо, рахатын өзү алат аркы дүйнөдө. Бизде коом деле ушундай. Эгер кыргыз мамлекетте мыкты жашайм дейсиңби, сен таза бол. Сен өзүң туура бол. Сен куйтуланба. Сен жалган сүйлөбө, сен уурдаба. Мына азыр эки очойгон партиянын жетекчилери бири-бири менен чабышып, сен көп уурдадың, мен аз уурдадым. Сен уурлугуңду мен жакында көчөгө чыгарам, мен сеникини чыгарам. Анан кийин бир дымып кой атаңды озурайын, экөөбүз тең чыгып кеткен болсо, экөөбүз башкача болуп калат деп бир убактан тынып калат. Тынып калса, эл анан кийин, ой, жакшы, рахмат, ушулар эсине келип, мындай бир чабышканын токтотушту деп кайра рахат алып атпайбы? Туура, жакшы, элдешип алды деп. Анан коомдо жоопкерчилик барбы? Эмне кылыш керек? Ошон үчүн жаш силерге окшогон өспүрүмдөр карап отуруп, акыл топтобой акча топтоп атат. Кадыр барк топтобой кой топтоп атат. Ар бир көчөгө бирден бериш керек экен шайлоодо деп. Анан ошолор келет. Мына Максат мырза айткандай, өзүнүн өмүр баянын жаза албайт. Азыр жогорку кеңешке баргылачы. Бул киши баягы бир күн мамлекеттик кызматта иштебегендерди айтты да. Баягы генералдардын алдында бирөөнү отургузуп коюп, десе, мурдун кайсы десе, оозун көрсөтүп отурган кишини көрсөтүп, бул маскара, бул уят маселе бул. Бир күн мектепте иштебеген кишилерди алып барып профессор кылып коюп атса. Бул уят маселе бул. Эми ушуну айтсаң эле жаман көрүнөсүң да, жаман көрүнөсүң. Ким жаман көрүп атат? Ошол эле эл, сен айтып аткан коом такыр токтобой койду, такыр тынчыбай койду. Мен өзүмдүн оокатымды өткөрсөм өткөрө берем, бирок кайдыгерлик үчүн кийин жооп берип калыштан коркосуң. Рахмат. Укмуштуудай кооз сөздөр менен, көркөм сөздөр менен, аябай таасирлүү сөздөр менен сынды жакшы айтабыз да. Анан сиз мамлекеттин өнүгүшүнө кандай салым кылдыңыз? Бир кандай иштер жасадыңыз? Өзүңүздүн жеке бир максат деген инсан ушундай кылды деген бир өзүңүздүн чечимиңиз барбы ушуга? Мынакей, Акаевдин убагында 93-жылы мен институтту бүттүм. Андан кийин улуттук коопсуздук кызматына жумушка кирдим. Мен өзүм тоо кен боюнча специалистмин. Мен институтту бүткөндө дипломду, кызыл дипломду алып, жолдун ар жагында турган Кыргыз алтын мекемесине келдим. Аякта Саргулов отурган. Саргулов аксакалга кирип туруп, кызыл дипломду көрсөтсөм, мага кыргыздар кереги жок деп жооп берген. Ачык эле бетиме. Анын кабинетинен чыгып алып, ыза болуп, биринчи этажга түшсөм, азыркы российский посольство болуп турган мурун Кыргыз алтын болгон. Биринчи этажына келсем, мени менен кошо окуган двоечник, троечник, татар, еврей, орустардын баарын жумушка алып алыштыр. Алар шылдыңдап күлүп жүрүшөт. Биз деген Кыргыз алтынга кирдик дейт. А мен айттым, силер деген биздин эле кыргыз агайыбыз двоечник, троечник жаза албаган, бир курсовойду тийип албагандардын баарын алып алып, мынакей Кыргыз алтынын кейпи ушул эми. Кумтөрдү башкарганы ушул. Сиз эмне кылдыңыз? Жок, мен деген ошондун менен күрөшүш үчүн улуттук коопсуздук кызматына кирип туруп, коррупция менен күрөшкөн бөлмөнүн башчысына чейин жеттим.
Мен биринчи мен иштеген балдардын жыйынтыгында коррупция менен күрөшүп отуруп, эң биринчи биз болуп зам министр финансыды камаганбыз. Взяткаларды алган үчүн. Ошентип анан чоң деңгээлге жеткенде сага деле айтат экен. Акаевдин убагында ошондой болчу да. Бала сен жашсың. Мурдуңду аяка киргизбе. Сен ишиң болбосун. Аны ошентип колго чапкандан кийин ойлонот экенсиң. Анда мен эмне мамлекетте жүрөм? Эмне менен күрөшүп жүрөм булар менен? Булардын баары ошол болсо, баары коррупция менен жан багып атса, анан күрөш дейт дагы, күрөшүп келгенден кийин эртеси күнү сени, делоларыңды алып барып кой тетияка, бүттү сен барып тур таласка иште. Бияка ишиң болбосун деп тур, айда кет. Ошонун баарын көргөндөн кийин, революциядан кийин болгондун баарын кетип мен кеттим ошон үчүн. Анткени мени чакырып алып туруп Бакиевдер ачык эле айтты, Марат Бакиев. Сендей деген бизге кереги жок деп, коррупция менен күрөшкөн. Биз коррупцияны башкардык эми бүттү. Талада жүр деп. Мына 10 жылдан бери ошон үчүн саясатка киришип, биз деген газет ачканбыз. Коррупция менен күрөшүп, кыргыздардын көзүн ачыш үчүн. Ошон үчүн мынакей 10 жылдык революциядан кийин 90 кыймылдын атайын ачканбыз. Элдин алдын деген аң сезимин өстүрүш үчүн конституция, мыйзам жөнүндө бүт газет, теле, радио бүт баарына чыгып, ошон үчүн биз деген билим таратып жүрөбүз. Азыр мынакей саясатка аралаш үчүн эмки деңгээлге келдик. Азыр саясий партия болобуз. Азыр президенттикке өзүбүздүн талапкерибизди коебуз. Биз деген кайсы партия менен? Чоң Казат партиябыздын атыбыздан чыгабыз. Биздин манас атабыз бир када нерсени бизге айтып кетиптир. Чоң Казат деген нерсени. Ошон үчүн Чоң Казатка кыргыздар чыкмайынча бизге эчтеке болбой калды. Рахмат. Адахан мырза, сизди мен экинчи жумадан бери биринчи жолу жума намазда мечиттен көрүп калдым да. Анан бир суроо туулуп атат. Сиз бир мезгилде молдолорду камчы менен сабаш керек. Аларга тартип киргизиш керек. Аларды ушундай сабаш керек деген сөзүңүздү молдолордон угуп жүрөм да. Анан бүгүнкү күндө өзүңүз мечитке барып калыптырсыз. Бул кандай мурдадан эле ушундай барчу элеңиз, анан 5 убак окуйсузбу? Анан эми бийликке келип калсаңыз дагы эле ошол молдолорду камчы менен сабап жанагындай тартипке чакырасыз. Алладан корккулачы садакалар. Ар кандай ушак айыңды чыгарып алып башыңарга мүйүз деле чыгып кеткен жок. Мүйүз чыгып кетсе көрсөткүлө ошол жерде мүйүз чыкты. Жок, кеп анда эмес агай. Сөз төркүнү башка жакта болуп атпайбы? Токтоп тур. Молдолордон угуп калам. Өзүңүздүн сөзүңүздөн да уккан. Кечирип кой. Ошол молдолорду эгер ошондой деп калп таратып, жалган айтып жүргөн молдо болсо, аны сабаш керек. Ачык эле сабаш керек. Молдо болобу, сот болобу, депутат болобу, прокурор болобу, калп сүйлөдү, башына сабаш керек. Исламда ушундай. Калп сүйлөбө дейт. Себеп калп сүйлөгөн кишинин тили менен акыр заманда баягы кыямат күнү тили менен сүйрөлүп барат. Коркуш керек ошондой калп сүйлөгөндөн. Экинчиден, мен 5 жашымдан бери окуйм. 5 убак намаз? Жок. Куран окуйм, мен 5 жашымдан бери Куран окуйм. Мен мектепке бара элек кезимден бери окуйм. Биринчи сабатым арабча жоюлган, мен чоң атам жойгон. Мен бүгүн эле асмандан түшө калып, кээ бир кишилерге окшоп намаз окуйм деп кыйкырып аткан жокмун. Намазды өзүң үчүн окуйсуң. Эл үчүн. Оны рия деп коет. Эл көзүн окуган, мода үчүн окугандар өз азабын өздөрү тартат. Даарат алышын билбегендер чыгып алып, мен 5 убак намаз окуйм. Каягынан окуйт? Түндө эле каяктан келгенин билебиз. Эртең менен тура калат жанагы айт намаздарда келишип. Сен пендени ал да, бирок Кудайды алдай албайсың да. Ошондуктан ислам бул өзү 1,5 жылдан бери бир өзгөртүүсүз келаткан шарият бар. Аны кыргыздын конституциясы эмес, партиянын программасына киргизип алып, исламды мынтип өнүктүрөбүз, исламды тигинтип өнүктүрөбүз. Ал өнүгүп келген, ал бизсиз да өнүгөт. Кош өлкөлөрдө тыюу салып атпайбы мисалы? Эмнеге тыюу салып атат? Жок, жөнөкөйдө жанагы кийимдерине, мисалы башкаларына, намаз кийимдерине мечитке барганга башкага дегенде. Мен коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезимде биринчи жолу мен ошол казияттын кишилерин чакырып алып айткам мен. Кыргыздын нукура кийимдерин кийесиңер. Жарашат. Кыргыздын чапаны бар. Кыргыздын калпагы бар. Кыргыздын тебетеги бар. Сөзсүз түрдө баягындай капкара кийинип алып туруп барып намаз окусун деген жери жок. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир пенде, ар бир элдин жеңилдигине карагыла деген. Жеңилдик деген сөз баягындай капкара болуп алып, шлепканы кийип алып, шыпылдашып жүрүп атпайбы, сакалдарын көкрөккө чейин өстүрүп алып. Андай эмес. Ал теги 30 градус ысык болуп аткан мамлекеттерде ошондой жүрсөң болот. Биздин нарында кантип жүрөсүң антип?
жылбиңдеп. Жайында ысык, кышында суук. Биздин Кыргызстандын шартында өзүбүздүн кийизден жасалган азыр кийип жүрүшөт. Момундай жарашат. Биз Пакистандын да кийимин кийбейбиз, Афгандын да кийимин кийбейбиз, Арабтыкын да кийбейбиз. Биздин кыргыздын касиеттүү, керемет кийими бар. Мына карагыла, Курманжан датка энебиздин кийген кийимин карап көргүлөчү. Ар кандай хиджаптан керемет. Көзүңө да жакшынакай суйкумдуу көрүнөт. Анда эмнеси бар? Бирок эгер ислам дининде кетип барткан ошондой азаматтар болгон болсо, эч качан ага тоскоолдук кылбаш керек. Бүгүн согуш жүрүп атат, маалыматтык согуш. Сирияда болуп аткан, Иракта болуп аткан согушту айрыкча кээ бир телеканалдар айтып атат. Исламисттер. Ислам бул эң таза, эң тунук, эң адилеттүү, анан эң тынчтыкты сүйгөн дин бул. Исламдан айланып кетсин ошол исламды жамандагандар, исламдан айланып кетсин ошолор. Рахмат. Эми аягында кандай деген бүтүнгө келебиз? Кыргызстанды эмне болот? Элге кайрылууңуздар кандай? Биз кантип өнүгөбүз деп атабыз, кантип өсөбүз, канткенде оңолобуз деп атабыз да. Көкүрөгүңдү оңдо. Көкүрөгүңдү оңдо. Дагы бир жолу айтам, көкүрөгүңдү оңдо. Көкүрөгүңдө муштундай болгон бир нерсе бар. Бул жүрөк. Эгер жүрөгүң таза болсо, айланаң таза болот. Ошо жүрөктү, көкүрөктү оңдогула деп эле сиз дагы башкалар да көп айтат. Анан ал не менен оңдойт аны? Өзүнөн өзү эле оңдолуп калат. Акыл десеңиз баарында бар. Жанагындай коррупцияны деле укмуш кылып атышат акылдуулук менен. Эч ким байкабагандай кылып. Сен Ким кантип бир аныктамасын бербейсизби анда? Акыр заман ушинтсеңер көкүрөгүңөр тазаланат деп. Акыр заманда илимдүүлөр көбөйөт дагы четинен билимсиз болот деген да. Илимдүүлөр көбөйөт, бирок четинен билимсиз болот деп. Акыл бар деп атпайсыңбы? Ал сен сырткы кебетесин айтып атасың, акыл бар деп. Акылы болсо мына жерде акыл иштеген киши арам оокат жебейт. Акылы бар киши бирөөнү алдабайт. Бирөөнүн акысын жебейт. Акылы бар киши ой кыйын экен деген биздеги кыргыз бизнесмендер азыр бүт бардык жерлерди алып, дүкөндөрдү салып, аябай керемет банктарды ээлеп, ошол банктан алып аткан ар бир тыйыны харам. Үстүнө үстөк кошуп берип атканы. Азыр бир тууганын үстүнө үстөк кошуп берип атат. Билесиңби ушуну? Мен бир козу берейин, күзүндө козу тиги чоң кой кылып кайтарып бересиң деп. Эгер сиз бийликке барсаңыз банктарды жоюп таштайсызбы? Барам деп. Мына көрдүңбү? Бир билимсиз десең капа болосуң. Четинен эле кармап турасың да. Мен айтып атканым өзүнүн эрежеси бар. Ислам банкы бар. Мына араб өлкөлөрү эмне үчүн дүркүрөп өсүп атат, башка болуп атат. Сингапурду алгылачы. Макул, араб десек аларда нефт бар деп кыйкырып чыгабыз. Сингапурду алгыла. Малайзияны алгыла. Ошол жана шайлоолор аябай кымбат болуп баратат дегенде, үчүнчү дүйнөдө деген Ли Куан Юнун китеби бар. Ошондо Ли Куан Ю айтып атат. Салижан жигит раматылык айтчылы. Кыргызга кыргызча сүйлөсөң эле ишенбейт даган. Ошону эле орусча айтсаң, ой, акылды берген экен Кудай деп калат деп. Орукчан да кыргыздын аң сезим орукчан болуп. Мына ошол Ли Куан Ю айтып атат. Мадумаров эмес. Ли Куан Ю айтып атат. Шайлоо канчалык кымбат болсо дейт, мамлекетте кымбат болсо дейт, ошончолук коррупцияга жол ачылат деп атат. Ой, Кудай берген экен акылды. Ли Куан Ю айтып атат. А кыргыздын шайлоосу бүгүн болуп карап көргүлө. СДПК канча акча коротту, республика канча акча коротту, Кыргызстан канча коротту, өнүгүү канча коротту, карап көргүлө. Ошончо миллиондогон акчаларды короткон партия келип эл үчүн иштейби? Эч качан иштебейт. Бекер сөз, курулай. Сиздер акча бербедиңиздерби? Биз бирөөгө бир тыйын акча берип көргөн эмеспиз. Партияңыздар кечээки шайлоодо берген эмеспиз, биз бербейбиз дагы. Ошон үчүн бизди жаман көрөт. Рахмат. Сиз кандай деген бүтүмдү айтасыз аягында? Мамлекетибиздин 25 жылдан бери туура эмес жолун аркага алып келип туруп, кайра жаңыдан башташ керек. Жаңыдан баштаганда баарыбыз деген жаңы муун бүт ушуга чейинки болгон нерселердин баарын эске алып туруп, бүт жоопкерчиликти өзүбүзгө алып туруп, анткени биздин аркабызда балдарыбыз өсүп келатат. Ошолордун тагдырын ойлоп туруп, биз деген жаңы таза мамлекет түзүшүбүз керек. Мамлекет жеке кишиден башталат. Мына менден, сенден, агайыбыздан, мынакей турган балдардын баарыбыздан. Биз баарыбыз биригип туруп мамлекет болобуз. Манаста айтылгандай баарыбыз журт болуп туруп эл болобуз. Ошентип деген мамлекет куралат, эл куралат. Ошентип биз деген жаңыча саясат жүргүзүп, жаңы адамдар келмейинче,
жаңы көзү караштар пайда болмоюнча, ошол кишилер өтө акылдуу, билимдүү, деңгээли бар кишилер келмейинче, анткени биз деген 21-кылымда жашап атабыз. Мына өнүккөн өлкөлөр бүт баары бүт цифровой нано технологияларга өтүп аткан мезгилде биз деген суубузду деген кетмен менен сугарып жүрөбүз до сих пор. Ошондой жаңыча технологияларды алып келип, жаңыча мамлекетти курамайынча биз эч жакка жыла албай калган кез. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер түшүнүктөн бул жолку берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз Кыргызстанды кимдер кантип өнүктүрөт деген теманын алкагында сөз кылдык. Албетте айтылган көз караштар, пикирлерге сиздер туура баа берип, чечим чыгарат деген үмүттө көрсөтүүнү биз жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта жүздөшөлү.